Assalamu alaikum. Qirg'iz Bozor kanalining ko'ruvchilari. Bugun 4-aprel, 4-aprel deb qo'ying. 4-may. Kunga olsa 1-kun. 2026-yil. Broilerlerimizga 34 kun bo'ldi, xudoy bersa. O'zimning mini firmam. Birinchi jolu bağıb ko'rib o'tam. Bularni 20 algam, hazır 18 kaldı. Biri ölüp kaldı, birini soyduk. 1 aylık bo'lganda soyduk. Eti жақсы болот экен. Бирок biraz damı жоқ болды. Неге десе, булар пишелек болгон үчүнбү, мындай. Негизи 45 күнгө чейин багыш керек экен. Bir 40 gün özünün spesialny jemini berem деп пландап атам. 40 күндөн кийин анан өзүбүздүн баягы мака, семечка, саплер, ошондойлорду аралаштырып, буларга даам киргизебиз bir 10 күн. 20 күнбү. Негизи 60 күн багайын деген пландар бар. Өзү 45 күндө пишат деди. Сойгонго жарайт деди. Кече таразага тартып көрдүк. Эң чоңу 3 килограмм чыкты. Ушулар болсо керек 3 килограмм. Мыналар içinde кичинекей 2 килограммдыктардан да 1-2 бар. Булар бүгүн 34 күн болду. Жемини составына келе турган болсок, жемини составына аталар жеми. Булар бизге бир сом бербейт. Мисалы үчүн бизге эмес, мага бербейт. Реклама эмес. Просто өзүбүздүн өндүрүш болгон үчүн иншалла колдойбуз. Ушул жагынан болсо дагы мамлекетибизге кичине болсо дагы салымыбыз болот, Кудай буйрса. Буларды негизи багыш оңой эле экен. Лампочка туруш керек экен. Ысыгыраак болсо, температура жакшы болсо, кесел деле тийбейт экен, оорубайт экен мындайча айтканда. Анан сууну жаман комментарий жазбайсыңар. Негизи асылып турат. Биякачы. Азыр мен алмашырап деп эле жерге коюп койдум да, бир паста тутуп жаман кылып салыптыр. Мыналарыбыз болсо, бүгүн 13 күндүк. Жума күнү алганбыз, видеосу бар. 10 күндүк малын алганбыз, 125 сомдон алдык. Булар 20 штук. Кудай буйрса буларды деле карап атабыз, жакшы кылып мына. Аталар жеми. Бул B2, өзүнүн категориясы болот. Ошого карап бериле берет. 10 күн, 21 күн, 30 ошондой болуш керек эле. Так, B1 10 күнгө чейин 10 күн, 10 күндөн кийин B2, 21 күндөн кийин B3, 31 күндөн кийин B4 болуш керек эле. B4 finish деп аталат экен. Биз деле жаңы эле үйрөнүп атабыз, Кудай буйрса. Машалла. Нар жакта коёндорубуз бар. Коёндорубузду деле бир сыйра көрсөтүп кетем азыр. Шуларды Кудай буйрса, эми жакшы ниет. Бир жанагы көрүп калдым эле. Бизде тукумга конкуренция жакшы, адам көп, бирок эт багымында конкуренция аз депчи. Кудай буйрса үйрөнө берели. Балким жакында чоң ферма болуп кетептир иншалла. Нар жакта коёндорду көрсөтүп коеюн, бир сыйра. Уябыз ушул. Высота 2 метр. 1 метрден кылып бөлүп койгом. Туунда адлерлер бар. 5 мекиш, 1 короз. Булар тукумга өзүнүн үйдө жанагы кылып жегенгечи. Буургуп кайнатып жегенге. Бул жерде негизи папугай багат элем мурдачы. Мен өзү негизи канаттууларга кызыгам. Канаттууларга эмес, негизи жандыктарга. Бул калиф, конечно, таза калиф эмес. Эркек калиф эмес. Азыр бул жактарды бир сыйра уборка кылабыз, мындай көрсөтөм, ысып кетиптир. Уборка кылабыз. Бул деле кашеки болуш керек. Ошо калиф, малиф бирдеке аралашкан. Бул жакта 9 баласы менен. 9 баласы менен чаңкаптыр, сууну карабай калыптыр менчи. 9 баласы менен туруп ачат. Буларды деле бир акабыз алып бергенде багачы. Чагып коюп баштап атам деп. Сен мынаны жолдон таап алдым мен. Мына экөөнү алган элек. Мынасы эркек окшойт, бул эркегине сатып беребиз. Эркеги кереги жок бизгечи.
erkek var. Şunday. Narzakta koy uçkanlar var. Koy uçkanlardan iki öyle kaldı. Koy uçkan. Kepter kanalımız. Burada öte köp kepterler baktım hazır iki öyle kaldı. Bu samkası, mekişi, bu horozu. Bu ardında kalıp ketken sebebi var. Horoz uşul жерде putusunup ketkendi, üzülüp ketken. Аны ben tana kılıp трубочка var ga, suv içe turgan трубочка. Oşonu mınça kılıp kırkıp turup gips teyip koydum da maşallah mına karasangsızlar. Özü jakşı bolup, kişine aksaydı. Birok işte oçattıkım koyuştu. Şu menen yüklöňüşlerge tinçlik amandyk, çarbaňyzlarga bereke. Özüňiz kişine meni fermany taktyp koydum. Video jakşan bolsa like. Dagam nelerde tartışymy kalaysızlar. Neler kızık bolup atat, şonu aýtsaňyzlar. Tartabız Hudaý berse. Jakşı söz-söýüňizleri kommentariýa jazyp, birden like basyp ketiňizler.